Мисалы үчүн эки кыз бар деп коелу, эки кыз бар. Бирөөнүн ою жаман да, ою жаман, ичинде ою жаман булганган да ичи. Жаман нерселерди ойлой берген кыз да. Анан бирок узун кийип алган да, жамынып. Анан экинчи кыз болсо жүрөгү таза, ою да таза жашына. Бирок мини юбка кийип алган бул жакка чейин. Көйнөгү да мини. Анан кетип баратат да. Эркектер кайсысына тиешет? Баягы жүрөгү тазасына тиешеби же жүрөгү баягы кирине тиешеби? Эркектер бирок эркек чынын айтканда эркектер ачык кызга тиешет. Ошону карай, жүрөгү таза экен, ою таза экен деп карай. Сиз тишип туруп эле сен ал менен сразу сүйлөнүп үйлөнө албайсың да. Аны биринчи сүйлөшүп көрөсүң. Кимге тиешет, кимге тиешет? Негизи чечим жүргөн ачык эмеге тиешет. Бул мынакей агай, бул мындай болуп атпайбы? Мисалы үчүн бул колдо бир конфет турат, бул колдо ачык конфет турат, бул колдо жабык конфет турат. Чымын кайсысына келип конот? Ачыгына келип конот да, турабы агай. Жабыкка конбойт да. Тем более эркектер ачык конфетти жегиси келбейт. Любой эле адам жабык конфетти жегиси келет.